Саламатсыздарбы. Ободо Лондон BBC Кыргыз кызматы эл арал жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Акчолпон Койчиева. Окумуштуулардын жоон тобу аба ырайынын өзгөрүшү тууралуу катуу эскертүүлөрдү айтууда. Сауд Аравиялык журналист өлкөнүн Стамбулдагы консулдугунун аймагынан дайынсыз жоголгондугуна байланыштуу түрк бийликтери консулдукту тинтүүнү талап кылды. Жаштардын арасында жалгыз суроо, өзүн жалгыздыкта сезүү өтө тарагандыгын соңку изилдөөлөр көрсөтүүдө. Окумуштуулар глобалдык аба ырайынын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө оор милдеттер тургандыгын эскертти. Өтө оор кесепеттерди болтурбаш үчүн температуранын деңгээли индустриалдык заманга чейинки деңгээлден 1,5 градуска гана көтөрүлүшү керек деп айтылат Бириккен Улуттар Уюму үчүн даярдалган билдирүүдө. Бул мүдөгө жетүү үчүн адамзат турмушуна чоң өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Аба ырайынын ысып жатканынын кесепеттери. Окумуштуулар дүйнөдө орун алып жаткан кургакчылык, бороон чапкындар жана башка табигый кырсыктар климаттын өзгөрүүсүнө түздөн-түз байланыштуу экенин айтууда. Өткөн аптада Түндүк Кореядагы Инчен шаарында чогулган окумуштуулар жана өкмөт өкүлдөрү глобалдык температуранын 1,5 градус көтөрүлүшүнүн кесепеттери жана аларды алдын алуу планынын соңку деталдарын иштеп чыгышты. Өлкөлөр климаттык өзгөрүү көйгөйүн чечүү иштерин арбытышы керек. Эгер 2030 жылга чейин бул көрсөткүчкө жетүүгө эч кандай чаралар көрүлбөсө, биздин планетабыз оор кесепеттерди тартат. Эгер глобалдык температура 2 градуска өссө, анда түндүк уюлдагы муздун ээриши дүйнө боюнча деңиз деңгээлинин дагы 10 сантиметрге көтөрүлүшүн божомолдойт. Ал эми температуранын көтөрүлүшүн 1,5 градустан ашырбасак, 10 миллиондой адам жашаган аймактын суу алдына калуусун алдын алсак болот. Бирок бул планды ишке ашыруу оңой эмес жана өтө кымбатка турат. Энергиянын кайра жаңыланып турчу булактары 2050 жылга чейин глобалдык электрдин 85% менен камсыздоосу керек болот. Азыркы учурда ал сан 25% түзөт. Табигый энергия тармагында төңкөрүш жасалган күнү да климаттын өзгөрүүсүнө жер планетасынын ар бир тургуну жоопту. Ошондуктан азыртан баштап күнүмдүк кыймыл аракетибизди өзгөртүү керек. Түркиянын бийликтери Сауд Аравиясынын Стамбулдагы консулдугунун аймагында тинтүү жүргүзүүнү талап кылууда. Сауд Аравиялык журналист Жамал Хашуктун консулдукка кирген бойдон дайынсыз жоголгондугу айтылып келет. Журналист консулдуктун ичине өлтүрүлгөнүн Сауд Аравиясы четке кагууда. Ал эми Түркиянын президенти журналисттин жоголушун жагымсыз окуя деп мүнөздөдү. Жамал Хашоги сырдуу жоголдубу же ырайымсыз өлтүрүлдүбү? Теги араб белгилүү журналист көптөн бери өз өлкөсүн сындап келген. Ал өткөн шейшембиде Стамбулдагы Сауд консулдугуна нике күбөлүгүн алуу үчүн баргандан бери дайынсыз болууда. Аны сыртта күтүп турган түркиялык жубайы ал чыкпаган соң кабатырлана баштаган. Түркия тараптын айтымында Хашогуну өлтүрүү алдын ала пландаштырылган жана анын сөөгүн консулдуктан алып чыгып кетишкен. Арабтар аны негизсиз деп атады. Сауд журналисти консулдукта өлтүрүлбөгөнүн айтып, имараттын айланасындагы видео камераларды жана шкафтарды ачып көрсөттү. Саудиялыктар журналист имараттан чыгып, кайда кеткени белгисиздигин айтууда. Жамал консулдукта да Бириккен Араб Эмираттарында да жок экендигин ырастайм. Аны консулдук менен элчиликтин кызматкерлери чогуу издешүүдө жана окуя тууралуу кабатырбыз. Түркия президентинин айтымында полиция камерага жазылган тасманы текшерүүдө. Анын өлтүрүлүшү тууралуу билдирүүдөн кийин этияттана баштаган. Мен жакшылыктан үмүтсүз элекмин. Кудай буйрса, маселе оң жагына чечилет. Анын жубайынын үмүтү да ушундай. Эгер Жамал Хашогуну элчиликте өлтүрүлгөнү далилденсе, ансыз да чыңалып турган Түркия Саудия мамилелерине доо кетет. Мындан сырткары Канзада Мухаммед бин Салман тууралуу Лондон, Вашингтон жана башка батыш өлкөлөрүнүн көз карашы да өзгөрүшү мүмкүн. Буга чейин Сауд Аравиянын имиджи реформаларга байланышкан болсо, эми мамлекет тарабынан чет жерде киши өлтүрүүгө негизделип калышы мүмкүн. Хашогу АКШда бозгунда жүрүп Вашингтон Пост гезитине жазып келген. Аталган гезит Жамал Хашогунун макаласы чыгып турган жерин бош коюп, эгер ал өлтүрүлгөн болсо, бул акылга сыйбаган тир укмуш окуя болот деп жазды.
Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Бразилиядагы коомду экиге бөлгөн президенттик шайлоонун экинчи айланпасы өтмөкчү. Оңчул маанайдагы талапкер Болсонaro биринчи айланпада добуштардын 46% алган. Ал эми солчул күчтөрдүн талапкери Фернандо Хаддад добуштардын 29% алган. Шайлоонун экинчи туру айдын аягында өтөт. Экономика жаатындагы Нобель сыйлыгы америкалык окумуштуулар Уильям Нортхаус менен Пол Ромерге берилди. Аларга экономикалык өнүгүүдөгү климаттын өзгөрүшү менен технологиялык жаңылыктардын ээлеген ордун эске алгандыгы үчүн сыйлык ыйгарылып, дүйнө жүзү кептелген эң оор проблеманы чечмелешкени баса белгиленген. Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов айыкпа соорудан кийин дүйнө салды. Ал кыргыз коомчулугуна курч калемди журналист жана сатирик жазуучу, тажрыйбалуу медиа эксперт катары таанылган эле. Султан Жумагулов өзүнүн эмгек жолунда Асаба гезити, Азаттык, BBC радиосунда жана өкмөттүк кызматтарда иштеген. Биз калкынын саны улам көбөйүп жаткан дүйнөдө дээрлик 8 миллиард адамдын курчоосунда жашайбыз. Буга карабай обочолонуп, терең жалгыздыкка баткан адамдар көп. BBC жалгыздык боюнча атайын иликтөө жүргүзүп, ага дүйнөнүн бир нече мамлекети катышкан. Болгону ичиң бош аңгырап турат, жалгызсырап, көңүл чөгөт, башкалардан бөлүнүп калгандай сезилет. Бул аябай жаман сезим. Анна өзүн ишеничтүү, жароокер адам катары сүрөттөйт. Ошондой болсо да ал жалгыз экендигин айтат. BBC'нин изилдөөлөрү көрсөткөндөй, Анна сыяктуу адамдар жашоосунда өзгөчө 16 менен 24 жаштын ортосунда өздөрүн көбүрөөк жалгыз сезишет. Карыялар менен иштешкенде алар жалгызсырап калгандыгын оңой эле моюнга алышат. Бирок жаштарчы, алар эмне үчүн жалгызсырайт? Күнүгө мектепке барышса, дайыма адамдар менен аралашып жүрүшсө, жалгызсыроонун кереги жок. Менимче бул адамдар дагы түшүнүк. Манчестер университетинин окумуштуулары айткандай, изилдөөлөр биз адамдардын арасында жүрсөк дагы өзүбүздү жалгыз сезишибиз мүмкүн. Жалгыздыкка негизинен бизди курчап турган дүйнөдөн оочолонуу себеп болот. Ошондуктан жаштар өздөрүн жалгыз сезишет. Дүйнөгө сырттан кирип келип ким экениңизди, кайсы топторго туура келериңизди аныктап алууга мажбур болгондой сезесиз. Жашооңузда өзгөрүүлөр болуп жаткандыгы ушундай бир учур. Ушундан улам жалгыздыкка да учуроо мүмкүн. Анна ыктыярдуу иштерге аралашып, жалгыздыктан арылууга аракет кылат. Ал тез досторду уюштурууга жардамдашат. Аталган жерде өзүн жалгыз сезген жаштар бири-бири менен баарлаша алат. Анна коомдо жалгыздыкка туш болгон адамдай көрүнбөйт. Бирок изилдөөлөр көрсөткөндөй, жалгыздык кары жаш дебей, жашообуздун кайсы учуру болбосун башка келиши мүмкүн. Спортто Ливерпулдун тренери Юрген Клоп УЕФАнын улуттук лигасын дүйнөдөгү эң оңтойсуз жарыш деп сындады. Көп күч талап кылган оюндардан кийин клубдун оюнчуларынын көбү эл аралык милдеттерин аткарууга кетет. Вергил ван Дик Германия менен беттеште Нидерланддын капитаны болуп чыгат. Ал эми англиялык оюнчулар болсо жума күнү Хорватия менен таймашат. Уэльстин чабуулчусу Гарет Бейл менен англиялык Харри Кейн 2018 жылдын алтын тобу же Баллон д'Ор алууга көрсөтүлгөн талапкерлер арасында. Бул сыйлык жылдын мыкты футболчусуна берилет. Бейл Чемпиондор лигасынын финалында Реал Мадрид үчүн 2 гол киргизип команда Ливерпулду уткан эле. Тоттенхэмде ойногон Харри Кейн дүйнөлүк чемпионат учурунда Англиянын чейрек финалга чыгышына түрткү болгон. Жаңылыктардын соңунда бийиктикти сүйгөндөрдүн спорту жөнүндө. Испаниянын Каталония аймагында адамдардын мунарасын тургузуу жергиликтүү маданияттын бир бөлүгү болуп калган. Аны ЮНЕСКОдагы маданий мурастар катарына каттап койгон. Мунара жасоого жаш балдар дагы аралашат. Эң жаш, эң кичинеси жана эң жүрөктүүсү мунаранын эң үстүнө чыгат. Кыргыздар мунара болбой эле тынч туралы дейт. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбызда, биздин дарек bbc-kыргыз.com сайтыбыздан соңку жаңылыктарды окуп, радиобузду уга аласыздар. Программаны ушту менен жыйынтыктайбыз. Анал Парган Акчулпон Койчиева эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.